Ассалаумағалейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар, жакшыбы, ден соолук? Мен кайрадан Закчу мен сиздерге богулу сөгүнчөктөр боюнча айтып кетейин. Былтыр эсиңердеби, августтун ортолорунда тиги Бакбала, Баястан, Пери дегендер трусийни башына кийип, бирөөсү лифчик тагынып, бирөөсү сийде кечип, аябай катуу болуп, элдин баары, артисттердин бери, молдолордон бери өчүрөлү деп баары тең аябай митинг кылган, билесиңерби? Анан чоңдурга чейин жеткен ошол. Анан августтун 31-ине ушу жабылат деп жабылбай калып, анан кийин бул апрелдин 18-ине калып калганда, анан өчүптү, тикток өчтү деп сүйүнгөнбүз да. Болду, кутулдук, бул сөгүнчөк тартипсиз адамдардан кутулдук деп ойлогонбуз да. Бирок кутулбаптырбыз да. Кайра эле VPN менен элдер ачып алды. Ал жолдо ким ойлоп чыгарды билбейм да. Бирок эмне толук чыкты дейм да, ошо Кыргызстанда тиктокту жаптыра албай койду. Бирок болбой эле баягы эле батыл ойноп атышат. Анда дагы тиги сөгүнүп тартипти ойнобойт. Бирке сөгүнгөн токтотуп деле ойной берсе болмок да туурабы? Бул тартипти кандай кыласыңар? Түрмөгө деле кармалып чыкты бул балдар, Тиги Акбала деле, Каныбек деле. Анан бул Бауыржаны көчөгүн түз эфирге чыгып атсам 4-5 күндөн бери. Тиги көчөгүнү чектен ашып, мурдагында видеолорду, биздин видеону тартып алып, тигини өзүнүн айвандары тартып алып, мени жаман көрсөтүп, элдин бири айтып атат: "Эмнеге сен жооп бербейсиң, эмне унчукпай отурасың, анан тиги бу сөкпөйсүңбү?" дейт. Мен андай тартипсиз адам эмесмин. Мени эне атам мындай тарбия берген. Ошо боюнча туура чыгып атам да, туурабы? Анан бул Бауыржан, мен баягы январь айында киргенде батыл ойнодук эле го, 24-жылы. Ушуну адамчыл ойногондо суроо берип, өнөрүмдү баары баалаптым беле, жакшы сөздөр айтып, 1-2 сааттан ойнодук эле го, 2-3 күн. Ошондон бери көрүнбөй калып, мына мондо пайда болуп атпайбы? 3-4 күн мурунчу, 1 жыл мурун. Анан 4-күн ойногондон кийин көчөгүнү конец фильма кылдым да, өчүрүп болду, мындай андай айбандар менен ойнобой эле коеюн деп. Бауыржан абайла Жети область деген ычык бычыгынан менин астыман чыгып калсаң, аэропорттонбу, концерттенби, тойдонбу, көчөдөнбү, базарданбы, кайсы жерден болбосун, абайла жер тоголок дейт. Мен чаппасам башкалар чаап кетет. Патриот балдар көп азыр. Сага 3 балдар көп экен. Сен эмне ушул сөгүнчөк жагы менен таанылам деп атасыңбы Кыргызстанга? Таанылып деле бүтүптүрсүң жаман көрүнүп. Ал талантка кирбейт го, сөгүнүп, батыл ойноп, уят жерин көрсөтүп аткандар. Алар оюнан чыгарып эле акча үчүн эмнени гана кылбайт турабы? Акча үчүн жанын кыйганга да даяр дегендей. Ошон үчүн Садыр Кожоевич, Камчок Ташиев ондай тентек айбан тартиби жок адамдардын баарын кармасаңар да жарашпайт экен буларда. Бир катуураак бир акыл эме мыйзам чегинде деп туруп бир жакшы эме тапсаңар болот муну өмүр бою чыкпагандай кылып же катуураак коркутуп жок кылып кетем, жок болосуң мондай кылсаң, тартиптүү болуп чыккыла деп мындай жакшы сабак кылсаңар болобу Кыргызстанга? Бул дүйнөгө уят кылып бүтүрдү бу сөгүнчөк балдар. Эне аталары жокпу? Эмне Кыргызстанда канча деген чоң ата, чоң апалар көрүп атат. Эжелер, карындаштар, инилер, байкелер. Эмне бул Бауыржан эмне ушул сени карап, жаштар сени карап өсөбү же мондай түрлүү таланттууларды карап өсөбү? Силерге талантка кирбейт да мындай сөгүнүп аткан Жети областын эсептеп чыксаң 70 бала бар экен да. Ушуну чыгып аткандар эми 70 болбосо бир постоянно бир 35 чыгып атабы, таанылып калган Кыргызстанда. Ушуларды качан наказание кыласыңар, мондай жок кылып интернетке чыгарбай, чыкса дагы мындай сөгүнбөй чык дегендей кылып тартипти ушуларды тизип туруп, чакырып баарын кармап туруп бир тартипке салгылачы. Өткөндөгү VPN менен кирген тикток өчкөн бул вообще жарашпайт экен бул Кыргызстангачы. Дүйнө жүзүнө уят кылып атат да, муну жаштар көрүп, канча деген кыздар, эне аталар көрүп атат. Илгери кичинекейибизде же школдо жүргөндө, тентек болуп жүргөндө айылдан сөгүнүппү же бир ушак нерселер, жаман сөздөр сүйлөп койсоң, ушактап койсоң, 1 айылга жайылып кетчү го өзүңүн айылыңа. Азыр болсо бул 2005-тен бери, сотко келгенден бери, азыр интернет күчөгөндөн бери, 2018би, 2016-тан бери тим эле Кыргызстанда чаңдатып атат да интернетчи, дүйнө жүзүнө чейин реклама кылып. Эми чыкса дагы өзүнүн нукура кыргызча Кудай берген таланты менен чыкса да жакшы да, туурабы? Эмнеге ал таланттары жокпу дейм да, таң калам да. Любой киши талант болот го. Чыкпаса башка ишти кылбай, интернетке чыкпаса, антип дайын жок. Дөдөрөп эле сөгүнүп, сагынып эле Кыргызстанга уят болбойчу. Анан мен айтып коет экен, сен уят болуп, анан шылдың болбой чыкпай эле койбойсуңбу анан. Сен оорукчансың, малсың анан кийин. Эмне анан тиги молдого барчы, анан банча көрүнчү. Жетишпейби сага? Дейт да, мен аларга караганда 1000 эсе мээм иштейт экен, байкап турсаңчы. Эмне салыштырып көрсөңөр, урматтуу кыргыз элим, общий Кыргызстанда жакшы адамдарыма, менин көрүүчүлөрүмө постоянно көрүп жүргөндөр айтып кетейин. Мондай сөгүнчөктөргө кандай тарбия кылабыз, чоңдурга кайра жеткизебизби же булар көрбөйт абы? Мына бул Садыр Кожоевич, Камчок Ташиев жакшы деп атат 3,5 жылдан бери. Канча деген сойкуларды жаптырды, тиги кустуртуп атат, канча карыстар, мурунку чоңдор жеп кеткендерди. Буларга тийишкендер, Садыр Кожоевич менен Камчок Ташиевке тийишкендерди карматып атат, чекесинен мүлжүп атат. Бирок алар убактылуу кармап атат, кайра эле чыгарып атат, эркелетип атат. Кайра эле алар жамандап чыгып атат. Буларга кандай жооп кыласыңар? Өмүр бою чыкпагандай кылып, катуураак наказание кылгыла да. Өзүңөрдү кандай карматтылар убагында, Садыр Кожоевич, Камчок Ташиев? Бул Бауыржанга эскертип койсоңор эле өзүңөр эле айылдашыңар болот экен. Бул тартипке салып, Таймураз менен жакшы келген дейт го бул бала, Убагында Сахарыйда иштеген турбайбы бул? Сахардачы. Анан ушуларды тартипке салып койбосоңор, бул чектен ашып кетти, дүйнө жүзүнө уят кылып атат мондай. Каяктагы бир мондай адамдар чыгат деп да ойго келген эмес да ушул жылдары. Ушу 20-жылдан бери тикток келгенден бери дүйнө жүзүнө уят кылып, булгап бүтүрмөк болду Кыргызстанды уят кылып.
Ошо ар бирөөнүн эле балдары болот да, кыздар болот. Кийин атаң ушундай болчу, анан апаң ушундай болчу десе кантип жооп берет анан? Анан мени айтып коюшат экен, анан кийин мени сынапчы. Ушу терс карман деп коет го мындай. Терс жаман нерселер башын таркайт экен да Кыргызстангачы, мына сөгүнчөк, булгап, чыла урдуруп эле сүйлөй бергендерчи. Бауыржан, мен кебетеңдин оңдо болду. Ал ичип алып эмне? Кейпиңде кетип калыптыр, көчө түз эфирден сага суроо берсем так жооп бербей койдуң. Ал айыбаңа кирет да ошочу. Адамгерчиликтен кеткен уже. Сөгүнүп сагынып, мени менен тең туш болуп атасың. Өзүң деле уже чоң киши болуп калыптырсың уже. 30тан ашыпчы. Мен акыл үйрөтүп, тарбия берип атам Кыргызстанга. Ушу жетип калса экен чоңдорго деп. Бул жакшы адамдар мени менен постоянно менин көрчүлөрүм жакшы адамдар бар, мага дух бере турган. Ушундай Бауыржандар экен, артында жүргөн Акбала, Каныбекпи, Сөгүнчөк, жана Тима, Тоха, кыздардан Гүлүү, Селинабы, Белая Розабы, канча деген сөгүнчөктөр жайнап кетти. Фатимабы толтура го, аттарын атап отурсаң таанылып калгандар. Урдуруп эле үйүндө отуруп эле сөгүнүп отурса да бир жөн го, интернетке чыкпай. Булар сөгүнүп Кыргызстанды жаман көрсөтүп атпайбы? Булар сөгүнчөктү семчкадай чаап калыптырбы? Сөгүнчөк эмне силерге? Оюнчукпу? Мен эле тартиптүү деп койдум ушу интернетте. Мен наоборот 1000 эсе үйдө экен, мен эмчи аларга караганда, байкап турсаңар. Ушуну баана кыргыз элим ушу кандай карайсыңар? Өткөнү былтыр августтун ортосунда жаптырабыз деп июлдүн августтун баштарында, анан августтун 31-ине жаба албай калып, апрелдин 18-ине жабылды. Садыр Кожоевич, Камчекташиев ушуга эскертип койсоңор ушундай адамдарга. Бауыржан, уктуңбу? Тартипти сакта, көчөнү түз эфирден сага жооп берсем, сен көңүл урбай, керсейип, моюн көтөрүп, мага менден ашып тим эле кызыктуу суроолор берип атасың, кайра шылдыңдапчы. Мен сага ошончо звукту өчүрүп коюп укпадым, элдин баары эле ачпайсың, анан шоу болсун, анан кийин тигине мындай деп айтпайсың деп. Мага акыл үйрөтөсүңөр. Көрүп атып элем силер менин ордумда болсоңор, бул айбан. Мага сайылып, жырткычтар жана комменттер жазып атышпайбы? Түз эфир комменттери көчөдөнбү, айырмасы жок, бул көчөдөн деле ушундай адамдар толтура. Өпкөлөр деп коет аларчы. Ичине кара ит кирип, кара ит кирип, ак ит чыгып кеткен деген сыяктуу. Ушундайлардын баарын жоготпосоңор, бул дүйнөгө уят кылып, бир күнү болсо бир күнү башкача болот го дейм мен. Кыргызстан баардыгы ушу сөгүнчөк болуп, тартиби жок болуп чыгабы? Кийинки күндү ойлонбойсуңар, кийинки келечекти. Жаштар чыгып атат, чоңоюп атат. Тартиптүү чыгып, тартиптүү талант менен чыгып дегендей, Кыргызстанды дүйнөгө таркатып, мына спортсмендер сыяктуу канча деген түрлүү таланттар бар турабы? Фокусник, ырчыбы, ар кандай таланттуулар. Ошентип чыккыла да колуңардан эмне келсе. Анан сөгүнүп эле, маймыл болуп эле, анан подракка ыргыттырып акча менен анан кийин арам акчаларды таба бербечи сөгүнчөктөргө. Наоборот, тартиптүү адамдарга салла да мындай. Жакшы ырдап берип, көңүлүн көтөрүп, тамаша кылып, күлдүртүп, Дворец спорт филармонияга барып концерт койбосо, зато ушинтип эле интернеттен күлүп жайнап, көңүлүн көтөрүп атып постоянно. Чарчап келгенде сени көргөндө эс алып калам деген сөзүңөр бар го? Ошол сыяктуу эле. Бааржан, уктуңбу? Тартипти сакта. Бул күндөрдө өтөт. Бул убактылуу нерсе, бул жашоочу түбөлүк жашоо эмес, убактылуу. Кийинки балдар канча деген жаштар чоңоет, кишилер мына саныбыз Кыргызстандын саны да көбөйүп баратат жакында, акырындап. Ушуну эртерээк наказание кыллачы. Садыр Кожоевич, Камчекташиев былтыр эскерттиңер жакшы эле, бирок толук чыкпады да. ТикТок көчпөсө эле, интернет баарын таркатып, YouTube, Instagram, Facebook бүт баарында эле жүрөт буларчы. Көчүрүп алышып эле, жанакындай запись кылып эле, ошол адамдарды издеп, прослушка коюп, ушулардын да жолун тапсаңар болобу? Комменттерде чыла, түз эфирде жазгандар, таза жазган адамдар качан оңолот э? Ушунун баары кийин жооп берет, дүйнө баргандачы. Ушунун баары жанакындай жаман жазып, ички дүйнөсү начарлардын баары ушунун баары тозокко түшөт да, бейишке чыкпайт булар. Кийинти Кудайдын алдында жооп бересиңер да, бирөөнү шылдыңдап, жамандап, жүрөгүнө так калтырып аткан адамдарчы. Ушунун баары жаш балдар дейт, даже жаш балдар эмес, чоң аталар дедим, улуу киши, мең бурактуу, менден күчтүүлөр деле жазат экен ушундай сөздөрчү. Жазган, монтип тийишкен эчтеке эмес, көчөдөгү адамдарчы. Ушул адамдар да жазып аткан, айырмасы жок. Эртерээк ушу жакшы жаңылыгыңарды күтөм мен, Садыр Кожоевич, Камчекташиев. Ушуларды эртерээк көзөмөлгө алып, көп эле нерсени токтотуп атасыңар. Буларды да катуураак кылгылачы, эңпеде ушинтип дагы сөгүнгөндөрүн көрөйүн. Болду, интернетти кой, мейли ТикТокту өчүрө албай койдуңар. Өчүрдүңөр, бирок VPN менен кирип атат. Эмне айырмасы бар? Толук жок. Ушу коркутуп койгулачы, өмүр бою кармайм же болбосо жок болосуң депчи. Бир эле сөз да. Анан ушу тартипти чыгат болдук эми, ошол жагын текшерип көрөлүк. Урматтуу кыргыз элим, кандай карайсыңар? Мен сөзүмдү туура эле сүйлөдүмбү? Чын жүрөктөн чыккан сөздөр сүйлөдүм, жетсин депчи ушу чоңдорго. Ушуларды качан такалайбыз? Ушу качан коруна келет? Ушинтип эле уят болуп жүрө беребиз Кыргызстанга. Дүйнөгө уят кылып, уят кылып кетирди Кыргызстанды ушул балдарчы. Бауыржанга окшогон балдар. Бауыржан, уктуңбу? Тартипти сакта, мындай тартипти чык, мындай батыл ойносуңда сөгүнбөй отуруп, керсейбей, моюн көтөрбөй, нарман жүргүнүң мен чаппасам башка бирөө чаап кетет, жер тоголок дегендей. Уктуңбу? Жер тоболостун ни бою жеринен көрбөйүн, мени астыма көрмө, уктуңбу? Каяктан болбосун. Астыма чыксам тарыма так, аэропорттонбу, базарларданбы, же тойлордонбу, концерттерденби, мен сага спокойно көрүнгөнүм менен, жакшы адам көрүнгөнүм менен өзүң эре ойлосоң, бирөө эре ойло дейт. Жооштон жоон чыгат деген сөз билесиңби? Күч атасын тааныбайт дегендей, кыйындын кыйыны бар дегендей. Ошону акылыңа алып кой, мээңе тутуп кой. Экинчи, анан кийин менден тизелеп кечирим сурагандай кылып, бир күнү болсо Кудай жолуктурат экөөбүздү. Азыр эле убакыт калды дегендей. Давай анда жолукканча.